Атайын окуулардан билим, тажрыйба алып келген жигиттер Аба шаарын абага көтөрүүгө даярдап жатышат. Керектүү жабдыктарды, шамалдын ылдамдыгын текшерип, коопсуз экенине ынанганда гана Аба шаарын асманга көтөрүү аракетин башташты. Ош шаарында элдин кызыгуусун арттырып, асманда учуп жүргөн Аба шаары пайда болду. Ал шаардын бийиктиги 30 метр, көлөмү 2500 кубту түзөт. Аталган шаарды алып келүүнүн максаты өлкөгө туристтерди тартуу. Мамлекетке, элибизге, жерибизге ар адам ар түрлүү ой менен салым кошкусу келет экен да. Анан ошого биз ушул шаарды алып келип, мисалы башка мамлекеттерден көрүп жүрөбүз да, бизде жок да. Вот ошол бул жакка алып келип, анан ошол нерсени учуруп, элге көрсөтүп, анан эң негизги максаты эми алып келип эле бир канча бир акчага алып келип эле, анан ошол акчаны чыгарып алып эле бизнес кылыш эмес. Максатыбыз кандайдыр бир деңгээлде, канчалык деңгээл болсо дагы, туристтерди болсо дагы кичине туризмди өнүктүрүү максатында алып келдик. Аба шаарын асманга көтөрүүгө 4 жигиттен турган топтун аракети жумшалат. Алардын ар биринин өз милдеттери бар. Мындагы кызматкерлер Аба шаарын колдонуу жана техникалык коопсуздук боюнча Казакстандан окуп үйрөнүп келишкен. Ошондуктан Аба шаарына чыгууну каалагандардын коопсуздук чаралары көрүлгөн. Свободный полет деп коет. Биз свободный полет эмес, байланып учабыз 100 метрге чейин. Байланганда буларды фал деп коет. Фалыбыз 100 метрден 4 фалыбыз бар. Бирөө страховочный дагы болот. Астында командабыздын 3 мүчөсү ылдыйда карап турат, пилот учуп атканда. Ошол. Коопсуздук боюнча дагы алдын ала чыгаарда инструкциясын айтабыз, эрежесин, кандай кылыш керек, эмнени кармабаш керек. Аталган Аба шаарын Ош облусунун аймагына алып келип учура баштаганына 1 айдан ашты. Алыстан көрүп кызыгып, учууну каалоочулар көп болууда дейт алар. Ош шаарынын тургуну Мергүл Каракозуеванын бүгүн кыялы орундалып, ал Аба шаары менен 100 метр бийиктикке көтөрүлгөндөрдүн бири. Ал мындай асманга учкан шаарларды чет өлкөдө көрүп, Кыргызстанда да болсо экен деп тилек кылчумун дейт. Мен 2 жыл мурун Турсага барган болчумун. Ал жерде Каппадокия деген жер бар. Эртең менен таң атарда саат 5те ушундай шарлар көп одновременно асманга көтөрүлөт. Кыргызстандагы да ушундай келсе жакшы болмок, туризм жакшы өнүкмөк деп ойлошумун. Аталган Аба шаары жылдын 4 мезгилинде асманга көтөрүлө алат. Бир гана шамалдын ылдамдыгы жогору же жаан жаап чагылган болсо гана коопсуздук чараларынан улам учурууга болбойт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.